Жалал-Абадта жер титирөө болду. Жалал-Абадта күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык саат 15:44-тө Жалал-Абад облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Нокен районунун Момбеков, Курулуш, Карабулак айылдарында 3,5 бал, Кочкор Ата шаарчасы жана Маса айылында 3 бал, Шамалды Сай шаарчасында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Москвада ковер планы жарыяланып, бардык аэропорттор жабылды. Москва шаарындагы бардык аэропорттордо учактарды кабыл алуудагы учуру дагы токтотулуп, ковер планы жарыяланды. Бул тууралуу Авиатаршина телеграм каналы билдирди. Flightradar версиясынын маалыматы боюнча Москвадагы Шереметьево, Домодедово, Внуково жана Жуковское аэропорттору учурда учактарды кабыл албай дагы, жөнөтпөй дагы жатат. Учактар Нижний Новгород жана Санкт-Петербургдагы альтернативдик аэропортторго багытталууда. Азырынча аэропорттор бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Бир гана Внуково аэропорту Османды аэропортко көз каранды болбогон себептерден улам жабууга туура келгенин билдирди. Бүгүн эртең менен абада коргонуу күчтөрү Москва облусунун аймагында учкучсуз учуучу учакты табышканын Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Эртең мененки саат 6:50-дө аппарат башкарууну жоготуп, Русский районуна кулап түшкөн. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жарылуу болуп, бир адам каза болду. Бишкектеги 3-Кичи райондогу көп кабаттуу үйдөн чыккан өрттөн бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 21 августта Бишкек шаарынын Октябрь районунда алдын ала маалымат боюнча 3-Кичи районунда көп кабаттуу үйдүн 2-чи кабатынан жарылуу болуп, өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Мындан улам өрттү өчүрүүгө саат 15:31-де Октябрь райондук номер 5 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2 бөлүм жана штаб тартылган. Алардын аракети менен өрт саат 16:25-де толук өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча өрттөн бир адам каза болгон, ал эми жабыркагандар такталууда. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Өзбекстандан Украинага 10 тоннадан ашык гум жардам жөнөтүлдү. Украина өзбек эл аралык достук коомунун төрагасы Любомир Башинский билдиргендей, анын Өзбекстандагы бейөкмөт уюмдары жана бизнес өкүлдөрү чогулткан. Муну Украинанын Ташкенттеги элчиси Николай Дорошенко да тастыктады. Маалыматка ылайык, гум жардамдын курамында кийимдер, медициналык каражаттар бар. Ал Львов облусундагы Драгобыч районундагы администрациясына, социалдык саясат башкармалыгына жана Львов облустук медициналык колдоо кеңешине өткөрүлүп берилген. Өзбекстандан 2022 жылдын апрель жана июнь айларында да Украинага гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Буга чейин Украинадан Өзбекстанга 45 бала реабилитациялоо үчүн келгенин маалымдалган. Аны Ташкенттеги элчилик демилгелеп, өзбекстандык бизнес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү колдогон. We'll be right back.